رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان. Başka bir hadiste Peygamberimiz aytат, bunu Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu rivayet kılat. Peygamberimiz aytıptır, hassinu amwalakum biz zaka. Zekat berүү менен mal мүлкүңөрдү чептегиле дейт экен. Эми чепти билебиз. Өтө бекем курулган болот, ага эч ким мындай кире албайт. Бирок малдын бекемдиги кандай болот десе, малдын бекемдиги биз зекет чыгаруу менен мына ошол мал мүлкүбүздү Алла Таала сактайт экен, ага Алла Таала береке берет экен, анын үстүнө дагы көбөйтөт экен. Вадау мардакум бис садака. Андан кийин ооруңарды садака берүү менен дарылагыла дейт. Эми ооруганда ар кандай себептерин издейбиз, ошонун бирөөсү бир муктаждарга садака кылган болсок, ошол ооруп калган досум же балам же атам айыксын деген максатта алар бата кылган болсо, тилегине максатына жеткирсин деп. Биздин максатыбыз ошо садакабыз шифа тапсын деген максатта берген болсок, бул жаатта дагы биз эмне кылсак, багытта дагы садака берип ооруларды дарыласак болот экен. Peygamberimiz aytат, "A'iddu lil bala'i abdu'a." Ар кандай апат балелерге, бөөдө кырсыктарга силер дуаңарды даярдап жүргүлө дейт. Биз канчалык бата дуа кылган сайын, ошондой ар кандай жаман нерселерди, бөөдө кырсыктарды Алла Таала бизден алыс кылып турат экен. Дуа дагы бул өзүнчө бир ибадат деп эсептелинет. Андан кийин Пайгамбарыбыз айтат, ушуга окшош мааниде, "Хассини амвалакум биз зака." Малыңарды, мал мүлкүңөрдү зекет берип бекемдегиле, чептегиле. Ма талафа малун фи биррин ау фи бахрин илля би хабси зака. Кээде адамдардын малдарынын жок болуп кетүүсү бул зекетти бербей коюу себебинен болот дейт. Себеби өзүнүн өлчөмүнө акча менен, мал жандык менен жеткенде ошол бериле турган бөлүк 40-тан 1 дейбиз зекетте, же үшүрдө 10-дон 1, кээде 20-дан 1 болот, ошол муктаждардын акысы болуп калат автоматтык түрдө. Мына ошондон биз ошол нерсени унутпашыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат, "Мен адда заката малихи фақад захаба анху шарруху." Ким зекетин берген болсо, ошол мал мүлкүнө келе турган бардык жамандыктан аны Алла Таала куткарат дейт. Аны Алла Таала куткарат. Демек, бул жерде Алла Тааланын парзын аткаруу. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان